этаптан теңир этапка которулат деп кыска сөз менен айтканда. Ошондо бул теңирчилик деген доор. Теңирчилик десе бул теңирчилер жинди, теңирчилер бул сууга сыйынат, ташка сыйынат деп сырттан келген ар кандай акылды сунган диндер жийиркентип койгон да. Теңирчилик деген бул теңир кереметине адам жете алат деген сөз. Теңирдей керемет касиетке ээ деген сөз. Теңирдин ордун аткарат деген сөз. Теңирден кабар байланыш алат деген сөз. Ошондуктан бул теңирчилик дооруна батыштын техникасы элчилик кылат. Мына жарым жылда, бир жылда эл даяр болот деп ааламдан берилет. Ушу эфир аркылуу. Ушу ааламдык сабак убагында телефонуңуздарды өчүрүшүңүздөр керек. Бул ааламдык тартибиз. Талап. Себеби техника иштеген жерде, рухий дин иштеген жерде инопланетандардын же арбайлардын законуна ал жер төп келбейт дейт. Алардын талабына туура келбейт деп. Эмнеге техниканы өчүрүш керек же техниканы тышташ керек? Мына мен телефон колдонбойм акыркы убакта. Себеби телону ишке салбай калат экен да. Алаксып калат экен, өзүн унутуп калат экен, сезим иштебей калат экен. Ошондуктан жок дегенде ушу эфир убагында колдон келсе бир эртели кечеле күйгүзүп айлаңыз кетсе, же чалып койгондон кийин безушнийге коюп кыскасы алаксыбаңыз. Жашоодо деле телоңуз ишке түшүш үчүн техникага адам ишенип алып, мисалга мына илгери биз 2/2 деп таблица жаттап, анан кошконду да, көбөйткөндү дагы, бөлгөндү дагы колго бөлчүбүз. Мээбиз иштеп, жаттап, минус кылып, 2-ни көңүлгө коюп мисалга. Кийин калькулятор чыкканда мозг да иштебей калды. Ошол сыяктуу эле техниканы өчүрүп коюп, колуңуздардан келсе утурумдук рахаттан адам ууланып кеткен. Жатып алсаңыздар болот, ушу денени бошотуп. Сөздүн, 1 саат сөздүн же 100 сөздүн 1 сөзүн эстеп калсаңыз сизге утуш. Сөздө эмес азыр энергияда болуп атат. Эң башкысы сизге энергия өтүш керек. Энергия өтүш үчүн денеңизди өтө бошотуп, эшик терезеңизди жаап, могу үйдүн ээси бар дегендей, адамдын жөлөмөгүчү бар, ата тег арбайы бар, кудайы бар, жаратуучусу бар. Ошолор кызматта болот. Мазар ээлери бар, духтар бар, көрүнбөгөн дүйнө бар, ошолор кызматта болот. Ошолор энергия деп аталат. Ошондуктан денеңиздерди бошотуп, энергия өтөт. Энергияга толгон адам энергия өткөрө алат. Ошондуктан денеңиздерди бошотуп, көңүлүңүздөрдү жайлантып, эски жашооңорду эске албай, ушу учурчак менен рахаттанып, ушул эфирди күткөн адамдар бар. Эңсеп, сагынган адамдар бар. 2-нчи күн качан болот деп, 4-нчү күн бүткөндөн кийин күн санап калабыз дейт. Ушул күн биз үчүн майрам болот деп. Ал бирөөлөрдүн сезими, ал адамдардын сезимин да баалай билиңиз. Ошондуктан телефонуңарды өчүрүп, тынчтыкта, сыймыктануу менен